Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз бир мандаттуу номер 31-чүй Кемин шайлоо округунан парламент депутаты болгон Медербек Саккараев тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Медербек Саккараев 1971 Токмок шаарында төрөлгөн. Билими жогорку 1989-94 жылдары Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунда окуп, агроном адистигине ээ болгон. 2004 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктап, юрист адистигин алган. 1994-95 жылдары Кант нефтебаза ишканасында оператор кызматкери болуп эмгек жолун баштаган. 1995-2021 жылдар аралыгы жеке ишкер. 2012-2016 жылдары Токмок шаарынын депутаты. 2021 жылдан тарта жогорку кеңеште Чүй Кемин шайлоо округу боюнча 7-чи чакырылыштын депутаты, үй бүлөлүү 7 баланын атасы. 2021 жылы Борбордук шайлоо комиссиясы номер 31 Чүй Кемин шайлоо округунан Медербек Саккараевдин каттоосун чыгарган. Буга анда башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги тууралуу толук маалыматты бербегени негиз болгон. Мындан улам БШК номер 31 Чүй Кемин шайлоо округунун жыйынтыгын чыгарууну убактылуу токтоткон эле. Шайлоо мыйзамынын 46-беренесинде башка мамлекеттин жарандыгын алган талапкер жогорку кеңештин депутаты боло албайт деп көрсөтүлгөн. Укук коргоо органдары 2021 жылдын 23 ноябрында Саккараевдин кош жарандык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын жана Алматанын полиция департаментинин базасында ал Казак Республикасынын жараны катары саналып жатканын кабарлаган. Эртеси күнү, тактап айтканда 2021 жылдын 24 ноябрында талапкердин өкүлү Боршайкомго Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинен Саккараев коңшу өлкөнүн жараны эмес деген маалымат кат тапшырган. Ошондой эле өкүл Саккараевдин анкетасын кайрадан толтуруп, ал 2006-2016 жылдары Казакстандын жараны болгонун маалымдаган. Анткени менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Саккараев коңшу өлкөнүн жарандыгын 2002 жылы алган деген маалымат берген. Кийин сот анын талапкерлигин кайрадан калыбына келтирген. Саккараев 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого таасирлүү Матраимовдордун үй бүлөсүнөн таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Саккараевдин аты ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевга кол салуу менен да байланыштырылган. Анда ондогон киши 1 декабрда Парк отель мейманканасынын алдында Текебаевга кол салып, телефонун тартып алышкан. Маскачан болсо да таанылып калабыз, үндөрүбүз таанылып калабы деп. Ал адамдардын да телефондорун жыйнап алып, менин телефонумду да алып кетти. Клара Сорункулова саясатчыга ошол кездеги Токмоктун мэри Урмат Самаев жана Медербек Саккараевдин спортчулары кол салганы тууралуу маалымат бар деп билдирген. Бишкектин 1 май рибиси бул факты боюнча тоноо беренеси менен сотко чейинки өндүрүштү баштаган. Көп өтпөй милиция Ыбыш Эшпаев деген жаранды кармаган. Ал эми Политмер Следкеже порталынын маалыматына ылайык Медербек Саккараев Шумкар аттуу күзөт агенттигинде негиздөөчүсү жана жетекчиси деп көрсөтүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз бир мандаттуу Чүй Кемин шайлоо округунан парламенттин депутаты болгон Медербек Саккараев тууралуу кеп кылдык. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.